Тема Кыргызстандын административдик аймактык бөлүнүшү. Кыргызстандын территориясын эмне үчүн административдик аймактык бөлүнүштөргө бөлөт? Себептерин карайбыз. Эң биринчи себеби бул жергиликтүү өзүн өзү башкарууну уюштуруу үчүн түзүлөт экен. Экинчи аймактык өнүгүү үчүн. Үчүнчү эмгектин аймактык бөлүнүшү боюнча дагы бөлүнөт экен. Эмгектин аймактык бөлүнүшү деген кандай түшүнсөк болот? Мисалы үчүн Чүй областында бул түздүктүү жер болуп Борбор шаар жайгашкандыктан бул жерде эмгек ресурстары көп талап кылынат. Ошондуктан бул жерге эмгекти көп талап кылган өнөр жайдын тармактары курулат. Адистешүүгө эмне үчүн адистешүүгө карата бөлүнөт экен? Анткени мисалы үчүн Ош областын жана Жалал Абад, Баткен областтарын алсак, бул жерде климаттын өзгөчөлүгүнө жараша адистешет. Анткени бул жерде ысыкты сүйүүчү өсүмдүктөр өскөндүктөн бул жерге айыл чарбасын ошол багытында адистешет экен. Нарын областын ала турган болсок, Нарын областы тоолуу жана климаты катаал болгондуктан бул жерде айыл чарбасын, мал чарбасын өнүктүрүү жана суука чыдамдуу болгон дан эгиндерин жана өсүмдүктөр өстүрүүгө ыңгайланышкан. Ошондуктан бул ошол багытта адистешет экен. Ысык көл областын ала турган болсок, Ысык көл областында Ысык көл көлү жайгашкандыктан бул жерде рекреациялык чарбаны өнүктүрүү же болбосо рекреациялык чарбага адистешүү маанилүү болуп эсептелинет экен. Жана ошондой эле бул жерде Ысык көлгө климаты ыңгайлуу болгондуктан картошка жана буудайларды өстүрүүгө адистешет экен. Ал эми Чүй областында болсо, Талас областтарында болсо, ошол ысыкты жакшы көргөн, ысыкка чыдамдуу өсүмдүктөр өстүрөт экен. Таласта азыркы мезгилде болсо жанагындай фасольду өстүрүү же болбосо бурчак өстүрүүгө адистешип атат. Чүй областында болсо кант кызылчасы жана башка мына ушундай өсүмдүктөрдү өстүрүүгө адистешет экен. Регионду комплекстүү өнүктүрүү үчүн дагы бул областтарды түзөт экен. Мисалы үчүн Ысык көл областын ала турган болсок, рекреациялык чарбадан башка бул жерде кен байлыктары жайгашкандыктан кумтөрү алтын кенин казуу жана ошондой эле сары жаздагы түстүү металлдарды иштетүү, демек бул көп багыттуу регионду комплекстүү өнүктүрүү дегенге жатат экен. Эми Кыргызстандын территориясында 7 область бар. Эң биринчи Борбор шаар жайгашкан Чүй областын ала турган болсок, бул жерде 8 районго бөлүнгөн. Биринчи Алам Үдүн району, Жайыл району, андан ары Кемин району, Москва району, Панфилов району, Сокулук району, Чүй, анан Ысык Ата райондору. Ысык Ата райондору. Бул Чүй областында райондор экен. Андан кийин биз Ысык көл областын карасак, Ысык көл областында кандай райондор бар? Биринчи Ысык көл району, Түп району, Жети Өгүз району, Ак Суу району жана Тоң району. Райондор бар экен. Бул Ысык көл областынын райондору. Эми Баткен областынын райондорун карай турган болсок, Баткенде 3 район бар экен. Алар Баткен району, Кадамжай району жана Лейлек району. Андан ары Жалал Абад областын карасак, Жалал Абад областында төмөнкүдөй райондор бар экен. Аксы району, Ала Бука району, Базар Коргон району, Ноокен району, Сузак району, Тоос Туру району жана Токтогул, анан Чаткал райондору экен. Нарын областында болсо төмөнкүдөй райондор бар экен. Биринчи Ак Дала району, Ат Башы району, Жумгал району, Кочкор району жана Нарын району. Бул
Нарын областынын райондору экен. Ош областынын райондорун карай турган болсок, 7 району бар экен. Алай району, Араван району, Каракулжа району, Кара Суу району жана Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай райондору бар экен. Эми Кыргызстанда дагы Талас областы 7-чи бул Талас областы. Талас областынын 3 району бар экен. Булар Бакай Ата району, Кара Бура району жана Манас райондору бөлүнөт экен. Кыргызстандын территориясындагы 7 областта бул чоң шаарлар дагы бар экен. Эгерде карай турган болсок, Талас областында жалгыз гана Талас шаары бар экен. Ал эми Бишкек Чүй областында болсо, Чүй областында бир нече шаарлар бар. Бул Кант, Токмок шаары, Шопоков шаары, эң чоң өндүрүштүн борбору болгон бул Бишкек шаары. Бишкек шаары болуп эсептелинет экен. Азыркы мезгилде бул Кыргыз Республикасында 7 областты айттык, анан 40 административдик район бар экен. Кыргызстанда 40 административдик район бар экен. 24 шаар бар экен. 24 шаар, 29 шаарча, 1801 кыштак бар экен. Жана 429 айыл өкмөтү бар экен. Райондор боюнча айта турган болсок, Баткен областында 4 шаар бар экен да. Булар кайсылар экен? Баткен шаары, тизмесин жазып коелу азыр. Баткен, Исфана, Кызыл Кыя, Сүлүктүү шаарлары. Борбор Баткен шаары. Жалал-Абад областында болсо 5 шаар бар экен. Бул жерде Каракөл шаары, Кочкор Ата шаары, Көк Жаңгак, Майлы Суу, Ташкөмүр. Борбору Жалал-Абад дедик. Нарын областында бир Нарын шаары бар экен. Бир шаар. Ал эми Ош областында болсо 4 шаар. Бул Ош, Кара Суу, Өзгөн, анан Ноокат. Борбору Ош болду. Талас шаарында Талас эле шаар бар дедик. Чүйдө болсо жана санап кеттик. Кара Балта, Кант, Токмок, Шопоков деп. Ал Ысык Көл областында болсо бул Балыкчы шаары жана Чолпон Ата шаары жана Каракол шаары. Мына биз Кыргызстандын административдик аймактык бөлүнүшүнүн себептерин жана областтарды карап чыктык.